الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله تعالى مقتولر شكرلر على مسيكتو ақырқы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға салам салауаттар болған болсын. Иршадул мурид иля хақиқати таухид. Қысқаша айтқанда ақиданың ақиқаты сабағында келіп отырабыз. Шейх Нидал хафизахулла, Аллах өміріне береке берсін. Азырқы күндегі ахлі сүнна вал жамаа матуриди ақидасындағы пайғамбар саллаллаху бері келген ишенимден чыган көзүтүр алымдардын бири. Бүгүн 6-ncı сабак ал-иману биш-шафаати. Шафаат, кыргызча шафаат, колдоо көрсөтүү. Алланын ызн уруксаты менен колдоо көрсөтүү. Бул жалпы Алланын кечиримин ичине кирип кетет. Ушул маселе 6-ncı сабак. Бирок туугандар, 6-ncı сабакка кирүүдөн алдын кече биз 5-nci сабакта кабыр азабы маселесине келгенбиз. Анан кабыр азабы маселесинде 22-nci бетти окусаңыздар, 22-nci беттин 1-нчиси. Мындайча айтканда 1-nci абзац. Өтө мухим бир тактап кое турган маселе болгон. Шейх Нидал хафизахулла эмне дейт? Ва кала ал-хафиз ибн Раджаб ал-Хамбали. Бул чоң алым болгон. Хамбали мазхабта бирок мазхаб тутунган, акыйдада ардашпаган, лаху маанавият ва руханият мындайча айтканда таквачылык жаатында дагы. Саид Багдаш Ханафи азыркы доордо мыкты устазы Саид Багдаш устаз менен былтыркы Рамазанда бул кишинин Латаифул Маариф китебин окуп чыкканбыз да. Көбүнчө бөлүгүн Рамазанга тиешелүү. Чоң алым. Ошол Хафиз ибн Раджаб Хамбали рахимахуллаху таала китеп карасаңыз Ахвалул Кубур деген китеп. 81-nci бет. Кабыр ээлеринин абалдары, коркунучтары деген маселелерде эмне деди бул киши? Вaqad tawataраtil ahadis анин набий саллаллаху алейхи вассалам фи азабил кабр. Кабыр азабы туурасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан мутаватир хадистер келген деп атат. Мутаватир деп бул боюнча атайын мусталахул хадис дейт. Хадис илиминин усулу, эрежеси бар, ошол жерден окуйбуз. Кудайым буйрса, бул туурасында да Раматтылык Чубак устаз менен көп китептер, биякта да Египеттеги чоң мухаддис алымдардын көбүнүн Аллага шүгүр ижазасы менен, ызн уруксат силсиласы менен көп китептер окулунду. Ал боюнча да жайында окуйбуз, Кудайым буйрса. Кыскача азыр сиздер жана элдер биле турган маселе мутаватир хадис деген. Туугандар биякта карап отурасыздар, мен доскага чийсем болот эле, бирок азыр ооз-эки мындай кылып турайын. Кийин атайын усулул хадиске келгенде схема менен өтөбүз. Ханафи мазхабта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадистин бизге келип жеткен жолун этибар кылсак, жолун. Хадистин бизге келип жеткен жолу. Бул жерде хадисти айткан адамга эмес, хадистин кандай төмөндөгөн көп жол менен келдиби? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 даража бар да, 3 табак этап бар. Сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрүп иман келтирип иманда кайтыш болгондор. Андан кийин табейиндер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрө алган жок, бирок сахабаларды көрдү. 3-нчү табаат табейин аларды ээрчигендер. Мындайча айтканда алар сахабаларды көрө алган жок, бирок аларды көргөндөр. Бул алтын муун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мактап өткөн алтын муун. Ушул 3 муун хадисте негизги көңүлдүн чордону эсеби болот да. Ушул жерден каралат. Ошондо хадистин бизге келип жеткен жолдору канча адам жеткирди бизге риваят кылып? Төмөндөгөн көп сандабы, же аз сандабы, же орто сандабы? Ошол хадистин келип жеткен санын этибар кылганда Ханафи мазхабта таксим суласи болот, 3кө бөлүнөт. Бизде көңүл бурубуз Ханафи мазхабы, бул уникалдуу мазхаб биздики. Бизден бөлөк 3 мазхабта эки эле жол бар. Бизде 3 жолу менен болот. Биринчи сахабалар даражасында табаиндер, табаут табииндер 3 даражада тең. Түмөндөгөн көп адамдар риваят кылса, бул мутаватир хадис болот. Мындайча айтканда, ушунчалык көп санда. Туурасы Ханафи мазхабта сан чектелбейт. Баягы өткөндө оштук Аллама имам Сиражуддин Оши рахимахуллахтун орозого тиешелүү фатва китебинде асман ачык болсо Рамазан айын көрүүдө, же орозо айтты көрүүдө көптөгөн адамдын кабары керек. Бирок санын чектебейбиз туурасы деп ошол сыяктуу бул жерде саны чектелбейт. Сахабалардан бир жок дегенде бир өтө көптөгөн сан. Аларды көргөндөр өтө көп сан. Аларды көргөндөр көптөгөн сан 3 даражада риваят кылса, бул мутаватир болот. Мутаватир хадис юфидул илма al-yaqini bi madmunil khabar. Ошол хадистин маанисин көз менен көргөндөн да күчтүү кылып, кескин түрдө күчтүү далилди жеткирет бизге. Куран ошондой жолу менен келген. Атайын мутаватир лафзы бар, азыр аны өтөбүз. Ошондой келген хадистер бар. Мисалы Курандын бардык аяттары кат'и субут болот. Алланын сөзү экендиги түмөндөп келип жеткен, шек күмөн жок. Бирок анын далалаты түшүндүргөн мааниси кээ бирөөдө кат'и кескин түрдө болот, кээ бирөө зонный болот.
Мисалы намаздын парыз экендиги, зекеттин парыз экендиги бул ачык айкын далалат кылган, мындан парыз келип чыгат. Кат'и субут бизге келип жеткен жолуда түмөндөгөн, ва кат'и далала маанини далалат кылып түшүндүргөнү дагы. Хадистен ала турган болсок мутаватир. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Бухариде келет, Муслимде келет, жана башка булактарда, хадис булактарында. Ва хутима бин набиюн, менен пайгамбарчылыктын эшиги жабылды. Фала набия ба'ди, менден кийин пайгамбар жок. Менден кийин ким пайгамбар бар десе ал динден чыгат. Ал анык жалганчы адам. Түшүнүктүүбү туугандар? Бул хадис мутаватир. Субутан ва далалатан да, ушунчалык кескин түрдө. Бул иманда негизги билине турган маселелердин бири. Бирөө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга, мунун мөмөсү ушундай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга иман келтирип туруп, бирок акыркы пайгамбар деп иман келтирбесе, пайгамбар катары иман келтиребиз, бирок ал кишиден кийин дагы пайгамбарлар келиши мүмкүн деп койсо, ал киши имандуу болуп эсептелбейт. Дароо имандан чыгат, имандуу болуп эсептелбейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар жана Алланын элчиси экендигине, жана акыркы пайгамбар экендигине иман келтириш керек. Куранда ачык келгендей. Хатаман набийин. Хадисте ва хутима бин набиюн фала набия ба'ди деди. Бул мутаватир хадис Ханафи мазхабта. Түшүнүңүздөр да. Экинчи туугандар. Ахад хадис дейт. Сахабалардан бирөө эле жеткирет. Алардан кийинкилерден бирөө жеткирет, алардан кийинкиден да бирөө жеткирет. Мындай аз санда эле келет. Мутаватирдин даражасына жетпейт. Анда бул ахад, жалгыз жол менен келген хадис. Мисалы, намазда Фатихадан кийин, валаддалинден кийин амин деп айтып ошондой. Хадис деген мимма тауму бихил балва, бардыгы, намаз деген бардыгы биле турган маселе. Эмне деген сахабалар амин дебей, бир сахаба амин десе, биз аны ала албайбыз. Эмнеге дегенде, бул хадистин намаздын шаны, намаздын иши өтө маанилүү. Ал жерде мисалы Tasih Allama Qasim Qutlub Qalal Quduriyda, Muxtasar al-Quduriyda tasih tarjihinde. Hazreti Anas radhiyallahu anhu bir qancha hadislarda keladi. Men Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam артында o'qidim, Hazreti Abu Bakr, Hazreti Umar, Usman, Ali radhiyallahu anhu артында o'qidim, biroq biröөнү да олат долинден кийин ачык амин деп айткан укпадым дейт. Эми бул талаш тартыш маселе биздин далил. Көрдүңүзбү? Бул күчтүү хадистер болуп атат. Ал эми хабарлар хатта жок амин деген уктум дейт. Аны Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ханафи мазхабы жооп берет. Бедуин келгенде ошого жооп катары гана амин деп айткан. Ушул жерде бар экенин үйрөтүү үчүн. Деген сыяктуу ахад. Ахад ла юфиди илля зон. Мындайча айтканда фикта далилге жарайт, бирок үстүндөгү күчтүү далилге карама каршы келип калбаса. Карамай киришип калса, ага каршы чыкпагандай далилде гана кабыл кылынат. Амин айтылынат, бизде бирок иштен айтат. Имам дагы артында дагы. Болуптур. Мутаватир түмөндөп келген хадис бар экен, жекече жол менен келген ахад хадис бар. Анан ортодон машхур хадис бар Ханафи мазхабында. Хадис бизге келип жеткен жолун айтып баргаса 3кө бөлүнөт экен. Мутаватир түмөндөп келди. Экинчиси эң ылдыйкысы ахад жалгыз жол менен келген, ортодон машхур деп коет. Белгилүү кандай? Раддул Мухтар жана усул китептеринде кыска ачыктан аныктама берет. Хуа ма кана хадиял асл мутаватир ал фарад дейт. Биринчи табакы бар го сахабалар. Сахабадан бирөөлөр риwayat кылат бул хадисте. Бирок кийин табииндер, табииндер көп риwayat кылат. Түшүнүктүүбү туугандар? Бул машхур дейт. Машхур хадис намазда парз, мутаватир менен парз келсе, ахад менен сүннөт келсе, мисалы салыштырмалуу мисал, бул машхур хадистер менен важип сыяктуу нерсе келет, бекемделет. Юфиду илмат туманина. Зоннул галибта ба жүзгө акыйкат илимине жакын эле калды деген сөз. Түшүнүктүүбү туугандар? Муну билгенден кийин мутаватир экиге бөлүнөт туугандар. Жакшылап билиңиз. Мутаватир лафзи сөзүндө ар бир сөзү ушул хадис баш аягынан ушул сөзү менен кайталанып келген. Баш аягынан. Сахабалардан көптөгөн адамдар муну айткан, табииндер, табииндер. Мисалы, ва хутима бин набиюн фала набия ба'ди. Пайгамбарчылыктын эшиги мөөрү мени менен жабылган, менден кийин пайгамбар келбейт. Мен акыркы пайгамбар. Ондогон жүздөгөн сахабалар айткан муну, ондогон жүздөгөн табииндер айткан, ондогон жүздөгөн табииндер айткан. Ушул сөзү менен. Башына аяк бул сөзү мутаватир болот. Бул ла юфиду илля ал-илм ал-яқини ад-дарури. Милдеттүү түрдөгү парз илим келип чыгат мындан. Имандын зарыл маселеси. Ким пайгамбар деп иман келтирип акыркы эмес десе, жогоруда айтканда ал имандан чыгат. Имандуу болуп эсептелбейт. Бул мутаватир эмне экен? Лафзи сөзү башынан аяк кайталанып келет. Көптөгөн адамдар. Ошон үчүн хадис мутаватир лафзидин аныктамасы эмне болот? Кыскача, кыргызча айтканда, сан өтө көп сандагы, чексиз өтө көп сандагы адамдар, бая хадиске риwayat кылууга жараган адамдар, жалганды токуп макулдашып алды дебегендей, ар ким акыйкатты сүйлөй тургандай деңгээлде кабарды айтып жеткизип берсе, ошол мутаватир лафзи болот.
Эң мөһим шарт мутаватир лафзда. Ва ни якуна мустанадахумул хис. Акыл менен билине турган эмес, көз менен көрүп, кулак менен угула турган нерсе болсун. Кала, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам минтип айткан, ва самиуту мен минтип уккам деп. Сырткы сезимдердин бирине таянып. Же мен көргөмүн деп. Түшүнүктүбү? Бул мутаватир лафзы болот. Бул түшүнүктүү. Динде бул зарыл нерсе бул. Фикта акыйдадагы. Эми экинчи бөлүгү бизге ушул келек азыр. Керек. Мутаватир маънави. Мутаватир маънави деген жакшылап көңүл буруңуз мына. Мындай деп түшүнөйүн. Мо китепке койгучу. Китепте баш аягынан сөздөр бар. Bir hadis taharat жөнүндө келген, bir hadis гусул жөнүндө келген, bir hadis согуш жөнүндө, bir hadis намаз жөнүндө келген, bir hadis зекет жөнүндө келген. Ар кайсы темада 100 hadis бар. Ар кайсы бөлөк темада. Бирок 100 hadistин ортосунда ал-кадрул муштарак бир шериктеш орток болгон белги бар. Темасы ар кайсы болсо да, ичинде баардыгын бириктирип турган бир сөз бар. Байкасаңыз, маанидеги мутаватир деген кандай? Мааниде ортодогу бир кичинекей мааниде шериктешип атат 100 hadis. Мисалы, көп алымдар мисал келтиришет. Ка хадис руф'л ядайн фи дуа, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылганда колду көтөргөн. Таратта келген бул, зекетте келген, орозодо келген, кабырды зиярат кылуу, бакыйкты зиярат кылууда башка да келген 100 hadisте. Темалар ар бөлөк, бирок колду көтөргөн деген жери бар ар бир дуада. Бул жогорку мутаватир лафзыдан айырмасы, мутаватир лафзыда ар бири атайын 100 hadistен ушул колду кантип көтөрдү, ошого гана арналып келиш керек эле. Бул жок ага арналган жок, арасында гана келип калып атат. Бул мутаватир маънави болот. Мутаватир лафзы сөзүндө мутаватир болгондо кайтарган адам юхша алейхил куфр, имандан чыгып кетиш коркунучу бар анык эле. Мисалы акыйда илиминде биз окуп атабыз, бейиш менен тозокту чаңган адам динден чыгып кетет кадимгидей коркунучу бар. Юхша алейхил куфр. Ал эми мутаватир маънави кабыр азабын кайтарган адам, кабыр азабын, анткени кабыр туурасында келген хадистер мутаватир маънан башка жөнүндө келип туруп ана кабыр азабы кошулуп кеткен. Башка жөнүндө келип туруп кабыр азабы кошулуп кеткен. Бул туурасында келген хадистерди кайтарган адам, булда иманына коркунуч бар, бирок бул динден чыгып кетпейт, бирок ошого жакыныраак чоң күнөөкөр болот. Юдаллал, юбадда, юфассак. Ахли сунна вал жамаадан чыгып кетет, адашып кетет. Түшүнүктүүбү туугандар? Мутаватир маънави деген кыргызча мааниси эмне экен жөнөкөй түшүнгөндө. Ар бир сөзү көп санда кайталанып келген эмес. Бул кээ бир ортосунда гана кээ бир сөздөрү мааниси кайталанып келген. Кечээки сабакта демек биз 22-нчи бетинде Хафид ибн Раджал Хамбали рахимахуллах ва кад таватурат ал-хадис ан-набий саллаллаху алейхи фи азабил кабр. Ушунда мен айткам сиздерге. Бул жерде хадис мутаватир лафзы эмес, маънави. Эгер лафзы болсо, кабыр азабын кайтарган адам имандан чыгып, динден чыгып кетиш керек эле деп. Туурабы? Динден чыкпайт, бирок чоң күнөөкөр болот. Кана ошол айткан сөз далилденелечи түнү бою. Мендеги бияктагы Египеттеги бар 40ка жакын акыйда китептеринен ма байна мутаввалин ва мухтасар чоң кичине китептерден топтоп отуруп, мына бул жерден 2 китепти алып келдим. Көп китептерим Кыргызстанда да. Ахли сунна вал жамаа матури акыйдасында. Биринчиси Шархул Фикл Акбар, Имам Бурсави. Ильяс ибн Ибрахим Ас-Сайнаб ал-Бурсави деген бурсалык. Бурсалык Түркияда бурсалык чоң алым 891-жылы кайтыш болгон, яны 9-кылымдын алымы. Өтө мыкты китеп, буну алыш керек. Балдар менен окуп чыкканбыз бул китепти 2 жыл мурда. Ушул Имам Бурсавидин Фикл Акбарга берген шархында 202-нчи бетинде мынакей муну сызып койгон, өтө зарыл деп. Кийин сабак бүткөндөн ушул жерин копиялап алыңыздар туугандар. Атайын түнү менен мээнет кылынып келди да бул. Чубак устаз менен окулгандачы, Чубак устаз китептерине жазып келет эле да даярданып. Ошол нерсени биз устаздан уруксат алып тартып алып, сөзсүз переменада тыныгууда башкага чыкпасын ошону жазып китепке жазып калууга аракет кылат элек да. Ал-Илм Имам Шафии рахималлаху айтат. Ал-Илм сайт, илим аңга чыгуу сыяктуу дейт. Аңчылыкка чыгуу сыяктуу, ал китабату койду. Аңга чыгып бардык эликтерди бугулар деметкени менен, эми азыр кызыл китеп башкалар, ошо мыйзамды бузбай башка кылыш менен деп коелу. Ал эми ошол аңга чыгуу болсо илим. Китабату койду, ана капканга түшүрүү бул жазуу менен болот дейт, эсте калып. Болуп турайт, Имам Бурсави рахимахуллахтын Фикл Акбарга берген 202-нчи бетинде эмне дейт? Көңүл буруңуз. Вал хадису фи хадал баб. Сөз кабыр азабы жөнүндө кетип атат. Анткени мына жогору жагында кабырдын азабы чындык, акылда дурус деп, акыл аны жокко чыгарбайт. Кечеги биз сабакта акыл канча жол менен ой жүгүртөт дедик элек? 3. Же акыл бир нерсени милдет түрдө болот дейт, же милдет түрдө болбойт дейт, же ал мүмкүн нерсе дейт. Акылга салсак, адамдын акылы кабыр азабын жокко чыгарбайт, мүмкүн нерсе дейт. Туурабы?
А бирок шариятта бул милдет нерсе. Ошого түшүндүрмө берип атат. Вала хадису фи хазал баб мутаватиратул ма'на. Ошо кабыр азабында келген мутаватир хадистер мутаватир лафзый эмес. Ооба, кээ бирөөлөр лафзый деп талашкан, бирок тагыраак ушундай экен. Мунун лафзы жанагынтип ушундай кайталанып келе турган болсо динден чыгып кетмеген аны кайтарганда. Мутават маанисинде мутаватир деп атат да. Важип, этикатта важиптикти алып келет. Кимдер кайтарат? Ва инанкара бa'дал mu'tazila. Кабырды кимдер эметкен, кайтарган кабыр азабын жок деп. Жыргалчылыгын азабындагы азабын. Кээ бир mu'tazилалар. Кээ бир mu'tazилалар Амр ибн Дурар анан мутаахирул mu'tazila деп кийинкилер. Кыргызстанда да кээ бир агымдар бар, атын айтыштын зарылчылыгы жок, ошолордо кабыр азабы жок деп айтат. Ал туура эмес, илимий таризге түшпөйт, илим окуш керек. Ва равафиду шиялар. Шияларда кабыр азабы жок деп айтат. Алардын да тайпалары көп. Неге десе, алар акылый далилдеринин шек күмөнү бинаан алардын дейт ала аннал майита жамадун. Адам өлгөндөн ал денесинде жан жок болот. Наму азыр жансыз китепте болгон сыяктуу жансыз болот. Ла хаяталах ва ла идрака. Анда сезүү ар кандай нерсе жок болот. Ва фатa'зиху мухалан ал мүмкүн эмес дейт. Бул өзү билбеген абалда Кудайдын кудуретине шек күмөн салып болот. Самият пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтып жеткирип атабы? Куранды пайгамбар өзү түшүндүрүп берип атабы? Мына сурак ушундай эме деп. Биз иман келтиребиз, акылга саналбайт. Акылдын өзү деле кабыр азабын жокко чыгарбайт. Бизге керек бул бапта кабыр азабында келген хадистер мутаватир маана. Түшүнүктүүбү туугандар? Имам Бурсави рахимахуллахтын машалла берекеси. Ошон үчүн айтабыз. Бүгүнкү күндө көп китеп сатып алыш керек, пайдалуу китеп. Акча тапсаңыз, Ханафи мазхабында ошол өзүнүн туура акыйдада ахли сунна ва жамаат фончланган. Ошо китептерди сатып алыш керек. Китептен сүйлөсөңүз адашпайсыз. Китеп. Муштахид болбогондон кийин. Al-Musamara Sharh al-Musayara. Musayara. Kemal ibn al-Humam rahimahullah ana şar Musamarada da gelip atıp tuğanдар qarаңыз. Orada bihim al-akhbar degende kabr azabı tuğrasında. Şarhta aytып атат Musayarada. Taaddudan көп hadisler gelgen kabr azabı tuğrasında. Afada bihi majmuha oşo hadisler toplaganda tawatur al-ma'nawi. Tawatur ma'nawi darajasında gelgen deyt. Wa illam yablugh ahaduha hatta tawatur. Ahaduha. Oşol hadistin har birini özünçe koysak, sözü kaytalanıp, har bir sözü toluk turda 100 же көптөгөн адамдар оят кылган эмес, анда динден чыгып кетет мындай. Бөлөк темаларда келип, бирок ортосунда кабыр азабы эскерилип кеткен. Мисалы, бир эле мисал, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, нажасат бабы. Истинжа барга, жаткана барганда. Истинжа маселесинде истанзиху амр кылыңыз. Истанзаху да фейл мады окуп албаңыз. Истанзиху минал баул. Зарадан тазалангыла, этият болгула, истинжага көңүл бургула. Фа инна аммат адабул кабр, мына ушул жерден кошулуп кетип атат. Анткени кабырдын көптөгөн азаптары менин ошол зара себептен болот дейт. Карасаңыз, бул жерде негизги сөз нажасат жөнүндө кетип аткан, кабыр азабы эскерилип кетти. Жана имансыз өлгөндөр жөнүндө сөз кетип аткан, ал жөнүндө да кабыр азабы кетип калды. Чагымчылык жөнүндө сөз болуп аткан да, кабыр азабы эскерилип кетти. Көрдүңүздөрбү? Ототурма, муну кайтарган адам чоң күнөөкөр болот, жеңил санабаш керек. Илимде чоң күнөөкөр, чоң ушундай белчесинен күнөөгө батат, бирок динден чыгып кетпейт. Анткени мутаватир маана ушул жерден келип атат. Ама ылдый жагында сонун нерсени алып келген туугандар. Муну мен сиздерге өзүңүздөргө ихала кылып коем, өзүңүздөр окуп чыгышыңыздар керек. Мындайча айтканда, Шейх Зол бул жерде ылдый жагын өтө күчтүү өргөн Шейх Алламат Шейх Мухаммад Салих ибн Ахмад ал-Гурси деп чоң азыр көзү туруу алымдардын бири ошо киши айтып атат. Hada an-naw min at-tawatur дейт, мутаватир манави. Иннама ясбут инда кибар al-huffaz. Чоң хафиз алымдар муну айтат дейт, мутаватир манави деп айтат дейт. Вала ясбут инда гайрихим кийинкилерде эмес дейт. Бал гайрухум муқаллидуна лахум фи субути hada at-tawatur. Чоң алымдар бул мутаватир манави дейт, кийинкилер кичинекей алымдар хадистер келип ана ээрчит дейт. Ошол хадистин сахих жалгыз экендигине. Фа натижа фала якфуру. Көрдүңүзбү, ушул жери керек. Мутаватир маанавийди кайтарган адам капыр болбойт. Анткени бул важип деп атпайбы, туурабы? Муктада хадихил хадис. Илла акырына чейин келди, иншалла мунун баарын окуп аласыздар. Бул мухим нерсе. Мына бул жерин да белгилеп койдум, кийин келип окуп көчүрүп алыңыздар. Машалла. Анан бул жерде тадриб ар-рави 5 томдук ушуну алыш керек. Мусталах хадисте тaqrib имам Навави рахимахуллах мусталахтан taqrib дегенди жазган. Ага Жалалуттин Суюти рахимахуллах аллама шейх келип тадриб ар-рави жазган. Бул китептин көрүнүп чыгарган Шейх Мухаммад Аввама хафизахуллах устазыбыз, шейхибиз, аллама устазыбыз, чоң ата устазыбыз.
Said Bagdash ustазыбыздын кайнатасы чоң алым киши, ханафилердин көзүтүрү. Бул киши астында сонун кылып тахкик кылган 5 томдук кылып. Бүт ханафилердин эрежесин айтып, ушундай сонун эмгек кылганда ушул хадиске. Хадис усул хадис эрежесинде. Жаңы чыкканда Чуба устазга жөнөткөнүндө устаз аябай сүйүнгөн. Абдан катуу сүйүнчкө бөлөнгөн да 5 том жаңы чыккан учурда жөнөткөн. Ушул жерде дагы 5-томунда туугандар ушул жер жөнүндө мутаватир лафзый, мутаватир манави жөнүндө сонун нерселерди айтып өткөн. Бүт айткан мына. Мутаватир лафзийге кайсы хадистер келген, манави кайсы хадистер келген, сонун эмгектер бар. Астани 2-бөлүктө деп атат, окуп берейин, эми китапты атайын алып келдим да сиздерге окуп берейин деп. Qad qassama ahlul usul al-mutawatira ila lafziyyin. Qassama debеңиz. Mutaaddi болуп калат анда, ila келбеш керек болот. Ahlul usul, usulul fiqh. Шариаттын каталогу, Куран, хадисти салып түшүндүрүп бере турган илимде эң чоң илим. Мурда умметке берилген эмес. Усулу фиq жакшы окулбаган себептен Куран, хадистин зохирин кармап, сыртын кармап, мазхабты чанып, акыйдадан адашуу келип чыгат бул илимди окубаган себептен. Бул илим пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи аркылуу сахабаларга негизгилер үйрөтүлүп, көкүрөгүндө болгон. Имам Абу Ханифа рахимахуллах мазхаб башчыбыз келгенде, ошол көкүрөктөгү эрежелерди устаздарынан угуп, топтоп ошол нерсени калыпка түшүрүп, китепке түшүрүп, толук эметип берген. Сиз муну жакшы билип коюшуңуз керек. Али шейх, карыкелерим, жакшы билиңиздер бул маселени. Ибн Надим деген чоң алым бар. Ошонун Фехрес деген китеби бар. Менде эски басмасы бар. Ошол жерде Said Bagdash устаз айткандан сатып алганбыз. Ибн Надим деген аллама Фехрес китебинде айтат, эң биринчи усулдан китеп жазган имам Аби Юсуф рахимахуллах китеби болот, бирок бизге жетпей калган дейт. Ушул туура. Илим айдыңында имам Шафии рахимахуллах усулдан рисала, анан ал-ум деген китептерин жазган дегүү дейт жок. Усулдан бул туура акыйкатка. Эмне дегенде ханафи мазхаб эң биринчи негизделип берилип атпайбы? А фиq деген усулсуз чыкпайт да усулдун тартиби. Ибн Надим рахимахуллах Фехрес китебинде менде сиз белгилеп койгом, эң биринчи усулдан имам Аби Юсуф рахимахуллах жазган, бирок ошондой кандай себептер менен жоголуп калды дейт. Said Bagdash устаз айтат, Франциянын борбору Парижде кадимкидей ушунун басмасы, кол жазмасы бар деп келет дейт ошонун. Айтор, усул алымдары мутаватир дела лафзый, сөзүндө мутаватир деди. Сөзү деген кандай дедик жанагы? Ар бир ошону толук айтат. Ошол темада келген да. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акыркы пайгамбар экендигине атайын, мисалы, бир жок эле дегенде 20-30дан ашык хадис келген. Сахабалардан, табииндерден, табаут табииндерден сөздөр келген. Мисалы, элестетиңиз, хадисти жеткирип берген. Ва хуа мутаватир лафзый деген эмне? Ма таватир лафзы, сөзү кайталанып келген. Ар бир сахаба ва хутима бин набийюн, пайгамбарыбыз сөзүн алып келген. Мени менен пайгамбарчылыктын эшиги жабылды, мен пайгамбарлардын мөөрү акыркысымын, менден кийин пайгамбар жок. Жок дегенде эле 100 адам, жок дегенде 50 адам, кийинки жок дегенде 50 адам жеткирген. Экинчи бөлүк ва манави, маанилеш баягы. Тема бөлөк, бирок ортосунда бир маани эскерилип кетет. Эстедиңиздерби? Тема бөлөк. Манави деген кандай? Ва хуа ан янкула жамаатун. Хадис жамаат дегенде 3 жамаат. Сахабалар, табииндер, жетабат табииндер үчөөлөн ястахилу таватуухум ай иттифакухум алал казиб. Жалган айтпай турган, кокустан жалганга бирип, өтүрүк жалган айтпай турган бир жамаат хадис тап келет. Вакоя мухталифатан, бөлөк-бөлөк окуяларды тап келет. Мисалы, сахабалар даарат боюнча бир хадистерди айтышкан, табииндер гусул боюнча айтышкан, башкалар такыр эле ба согуш боюнча хадистерди айтышкан. Темалар бөлөк. Темалар бөлөк. Бирок ошол бөлөк темалардын ичинде таштарику фи амрин ортоктош болгон бир маани бар дейт. Көрдүңүзбү? Маани бар. Сөз эмес, маани бар. Ятаватару заликал кадрул муштарак, ошол нерсе ортодо шериктешип келет деп атат. Мисалы, кама иза нуқила рожулун ан хатимин. Хатимин деп баягы таи деп өтө исламга чейинки өтө мындай эме адам болгон да. Хатим ибн Ахнаф деп келет, баягы кимчи? Өтө кол ачык, жомарт, берешен адам болгон. Ошол адам арабтар маселен аннаха ата жамалан, бирөөгө төө берди дейт. Ва ахару бирөө айтат аннаха ата фарастан, ат берди дейт. Көрдүңүзбү? Окуя бөлөк болуп атат. Төө берди, ат берди деп атат. Ва ахару бирөө аннаха ата динаран, алтын динар берди. Бирөө күмүш динар берди дейт. Ошондо бул жерде бөлөк-бөлөк эле маани келип атат. Алтын, ат, күмүш, бирок бириктирген маанисинде берди. Демек бул жомарт деген сөз. Демек ошол хатимдин жомарттыгы бул жерде кайталанып келип атат. Окуя ар бир нерседе бөлөк болот. Садык устазыбыз, биз исламскийде окуганда устазыбыздын өмүрүнө өмүр береке берсин. Аллага шүгүр, ушундай заманыбыздагы
залкар аалымдарга Аллах Таала шакирт кылууну насип кылыптыр, биз сыймыктанабыз. Илим окуп болгондон анан устазын чанып кетип оозангысы келбеген, ал теке беришиң бир сабап. Биз сыймыктанабыз ар бир бизди окуткан агайларыбыз менен, керек болсо бир тамга окуткан устаздарыбыз менен. Дагы деле толуп илимдик шарттарга туура келип атабыз жокпу, биз карапайым бир илим окуучубуз да. Аллахым устаздарыбыздын өмүрүнө береке берсин. Чубак устаз, бардык устаздарыбыз. Садык устаз менен окуганда исламскийде биринчи курста айтып берет эле ошо. Хатимдин окуясын айтып берет, ушунчалык жоомарт болгон дейт. Анда араптарда жок, араптардын күлүк аты мыкты болот билесиздер да. Күлүк атыны алысты бир башка бөлөк уруудан атайын 2 падышасы, ошо бөлөк уруунун башчысы. Кобейла уруунун башчысы. Мага ошонун атын уурдап келсеңер, чоң сыйлык берем деп 2 ушундай дасыккан урууну жөнөтөт. Келгенде берки уурулукка барганда, конок катары барышат да, конок катары барганда ат союп, анан жанагындай эт берип сыйлайт, бир күн түнөгүлө дейт. Ушундай сыйын көргөн ууру ынсаптуу уурулар экен. Анан айтат дей, кой. Бул ушунча кол ачык жоомарт экен. Мындай март адамды, берешен адамды көргөнүбүз жок. Болбойт, ынсапсыздык болуп калат. Биз ушундай жакшылыгын көрүп туруп, үйүнөн даамсыз, эч кимден көрбөгөн жакшылык көрүп туруп, мындай күлүк атын уурдап кетсек болбойт. Бир сурап көрөлү дейт. Берсе жакшы, болбосо кой. Олжону албай эле коелу, жаман ишке барбайлы дейт. Анан сураса, ат дегенен кече келгениңерди айтсаңар, мен силерге ошол атты бермекмин. Ошол күлүк атымды силерге алыстан келди атайын деп союп этин берип аткан деген дейт экен да. Ошончалык жоомарт болгон деп Садык устаз айтып берет. Айтор мынакей мутаватир маанавийди түшүнүңүздөрбү туугандар? Кереги менен могу 3 китепте кийин сабактан кийин сызып көчүрүп китебиңиздерге көчүрүп жазыңыздар тууган. Хуласатул калам, сөздүн корутундусу, жыйынтыгы ушул болсун. Талаш тартышы бар, бирок көпчүлүк аалымдар, мухаккик баягы акыркы сөздү белгилеген аалымдар кабыр азабы туурасындагы келген хадистерди мутаватир маанан деп баса белгилешкен. Биздин ханафи аалымдарыбыз. Бул боюнча Шафии маслат болсо да алып пайдалансаңыз сонун болот. Мен бүгүн жетишпей калдым Даруссаламга. Имам Байхақи рахимахуллахтун Исбату азабил кабр, кабыр азабы туурасындагы китебин алышыңыз керек. Атайын кабыр азабы, кабырдагы эсеп сурак ушул боюнча бир канча мутаватир маанан машхур ушул хадистерди бүт алып келип топтогон да. Хафизул Байхақи рахимахуллах. Түшүнүктүү туугандар. Бул өзүнчө кечеки сабакка тиешелүү болгон пайда. Ушул жерден эмени сабакты токтотуп темасын жазып коелу, кабыр азабына тиешелүү мутаватир деп анан жаңы бүгүнкү 6-сабакка киришебиз буюрса.